Ықыластуулук 51. Шаддад бин Аус радиаллаху анху риваятлады. Бир жолу ал катуу өксүп ыйлады. Адамдар ыйынын себебин сурашты. Ал мындай жооп кайтарды. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдан уккан сөздөр эсиме түшүп, көзүмдүн жаштарын агызды. Мен үммөтүмдүн жашыруун, напси кумарынын таасиринен Аллага шерик кошууларынан корком, деди. Шаддад радиаллаху анху айтат. Мен, о Расулуллах, үммөтүң сенден кийин Аллага шерик келтиришеби, деп сурадым. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам, ооба, ширк келтиришет. Алар албетте күнгө, же айга, же таштарга, же буттарга сыйынышпайт. Бирок амалдарын эл көрсүн, мактануу үчүн жасашат. Жашыруун напси кумарынын таасири адам эртең менен орозо кармайт. Бул напси кумары каалаган нерсе пайда болгон мезгилде кумарын кандыруу үчүн орозосун ачып алат, деди. Шаддад бин Аус радиаллаху анху риваятлады. Бир жолу ал катуу өксүп ыйлады. Адамдар ыйынын себебин сурашты. Ал мындай жооп кайтарды. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдан уккан сөздөр эсиме түшүп, көзүмдүн жаштарын агызды. Мен үммөтүмдүн жашыруун, напси кумарынын таасиринен Аллага шерик кошууларынан корком, деди. Шаддад радиаллаху анху айтат. Мен, о Расулуллах, үммөтүң сенден кийин Аллага шерик келтиришеби, деп сурадым. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам, ооба, ширк келтиришет. Алар албетте күнгө, же айга, же таштарга, же буттарга сыйынышпайт. Бирок амалдарын эл көрсүн, мактануу үчүн жасашат. Жашыруун напси кумарынын таасири адам эртең менен орозо кармайт. Бул напси кумары каалаган нерсе пайда болгон мезгилде кумарын кандыруу үчүн орозосун ачып алат, деди. Муснад Ахмад.